Elge adilет өкүм чыгарып туруш үчүн Кудай Теңир берген жерлерге ар бир уруудан башкаруучулар менен көзөмөлдөөчүлөрдү дайында. Мыйзамды бурмалаба, адамдын жүзүнө караба, пара алба, анткени пара акылдуулардын көзүн тунартат, адилеттүүлөрдүн ишин бурмалайт. Адилет болгула, адилет болууга умтул, ошондо Кудай Теңириң берип жаткан жерди ээлеп жашайсың. Кудай Теңириңе арнап курган курмандык чалынуучу жайдын жанына мазар теректерди отургузба. Кудай Теңириң жек көргөн мамыларды орнотпо. 17 бөлүм. Кудай Теңириңе кемчилиги бар, же болбосо бир жаман нерсеси бар малды, өгүз болобу, кой болобу, курмандыкка алып келбегиле. Анткени бул Кудай Теңириң үчүн жийиркеничтүү. Эгерде Кудай Теңириң берип жаткан жерлердин биринде силердин араңардан эркек же аял Кудай Теңириңдин келишимин бузуп, ага жакпаган ишти кыла турган болсо, же мен тыюу салган башка кудайларды ээрчип, ага табына турган болсо, же күнгө, же айга, же асман күчтөрүнө таазим кыла турган болсо, сага ушинтип айтып келишсе, ушундайды уксаң, анда оболу жакшылап иликте. Эгерде Исраилда ушундай жийиркеничтүү иштин болгону чын болсо, анда ушундай жийиркеничтүү ишти кылган эркекти же аялды дарбазанын алдына алып чыгып ташбаранга алып өлтүр. Ал 2 же 3 күбөнүн сөзү менен өлүм жазасына тартылууга тийиш. Өлүм жазасына бир күбөнүн сөзү менен тартылбасын. Аны өлтүрүүгө күбөлөр биринчи кол көтөрүшсүн, анан баардык эл кол көтөрүшү керек. Өз ичиңдеги жийиркеничтүү ишти мына ушинтип жок кыл. Бирөөнү бирөө өлтүрүп койгондо, бирөө менен бирөө чатакташа кеткенде, бирөөнү бирөө сабап денесине зыян келтиргенде, ал ишти чечүү сен үчүн кыйын болсо, дарбазаңдын алдында пикир келишпестик болсо, анда Кудай Теңириң тандап алган жерге барып, ошол убактагы ыйык кызмат кылуучу лебилерге жана башкаруучуларга кайрыл. Алар сага эмне кылууну айтып беришет. Теңир тандап алган жерде алар кандай айтса ошондой кыл. Алар кандай буйрук берсе, ошонун баарын аткарууга аракет кыл. Алар үйрөткөн мыйзам боюнча, алар берген көрсөтмөлөр боюнча кыл. Алардын айтканынан оңго да, солго да бурулба. Ким Кудай Теңириңдин алдында кызмат кылып жаткан ыйык кызмат кылуучуну же башкаруучуну текебирденип укпай койсо, ал өлүшү керек. Исраил элиндеги жамандыкты ушинтип жой. Муну баардык эл угуп, коркуп калат. Ошондон кийин текеберденбей калышат. Кудай Теңириң берип жаткан жерге барып, аны ээлеп ага отурукташканыңда, тегерегимде жашаган башка элдер сыяктуу эле өзүмө падыша коем дей турган болсоң, анда өзүңө Кудай Теңириң тандаган падышаны кой. Падышаны бир туугандарыңдын арасынан танда. Падышаны сенин бир тууганың болбогон бөтөн жерликтен койбо. Бирок ал падыша өзүнө жылкы көбөйтүп албасын. Өзүнө жылкы көбөйтүш үчүн элди Мисирге жибербесин. Анткени Теңир силерге мындан ары ал жол менен баспагыла деген. Ал падыша көп аял алып жүрөгү бузулбасын. Алтын күмүштү ашык жыйнабасын. Ал падышачылык тактыга отурганда ыйык кызмат кылуучу лебилердин китебинен мыйзамдарды көчүрүп алсын. Ал китеп анын колунда болсун, өмүрү өткөнчө окусун, Кудай Теңиринен коркууга үйрөнсүн, ошол мыйзамдар менен көрсөтмөлөрдүн баардыгын аткарууга аракеттенсин. Өзүн бир туугандарынан жогору койбосун, мыйзамдан оңго да, солго да бурулбасын. Ошондо ал өзү да, анын уулдары да Исраилда көп жыл падышачылык кылышат. 18 бөлүм. Ыйык кызмат кылуучу лебилерге лебинин баардык укум тукумуна Исраил менен бирге үлүш бөлүнгөн эмес. Алар Теңирге арналган курмандыктардын жана анын үлүшүнөн азыктанышсын. Бир туугандарынын арасынан аларга үлүш тийбейт. Теңир өзү айткандай, алардын үлүшү Теңирдин өзү. Элдин курмандыкка алып келген өгүздөр менен койлорунун этинен ыйык кызмат кылуучуларга мына булар тиешелүү: далы, жаак, карын. Ошондой эле эгинден, жүзүмдөн, зайтун майынан алган биринчи түшүмүңдү жана койлоруңдун алгачкы кырккан жүнүн ыйык кызмат кылуучуга алып кел. Анткени Кудай Теңириң баардык урууларыңдын ичинен аны жана анын уулдарын Кудай Теңирдин алдында өмүр өткөнчө кызмат кылыш үчүн тандап алган. Эгерде бир леби Исраилдагы шаарларыңдын биринен өзү жашаган жерден Теңир тандап алган жерге өз каалоосу менен келип, ал жерде Теңирдин алдында кызмат кылып жаткан леби бир туугандарына окшоп Кудай Теңирине кызмат кылса, анда атасынан калган мал мүлктү, сатканда түшкөн акчасы бар болгонуна карабастан, алар сыяктуу эле өз тиешесин алсын. Кудай Теңириң берип жаткан жерге барганда, ошол жердеги элдер кылган жийиркеничтүү иштерди кылба. Сенин элиңде уулун же кызын отко салгандар, көз ачыктар, төлгөөчүлөр, көз боочулар, бүбү бакчылар, эмчи домчулар, өлгөндөрдүн рухун чакыруучулар, сыйкырчылар, өлгөндөрдүн руху менен сүйлөшкөндөр болбосун.
Анткени муну кылгандар Теңирдин алдында жийиркеништүү. Ошондуктан бул жийиркеништүү иштер үчүн Кудай Теңириң аларды сенин алдыңдан кууп чыгып жатат. Кудай Теңириңдин алдында кемчиликсиз бол. Анткени сен кууп чыгып жаткан бул элдер көз ачыктардын, сыйкырчылардын сөзүн угушат. Сага болсо Кудай Теңириң алардын кылганын кылууга уруксаат берген эмес. Кудай Теңириң сенин элиңден, сенин бир туугандарыңдын ичинен мендей пайгамбар чыгарат. Ошону уккыла. Силер Хорепке чогулуп келген күнү өлүп калбашыбыз үчүн Кудай Теңирибиздин үнүн мындан ары укпайлы, анын бул улуу отун мындан ары көрбөйлү деп Кудай Теңириңерден өтүнгөндүктөн Теңир мага мындай деди: алардын айткан сөзү жакшы. Мен алардын бир туугандарынын ичинен сендей пайгамбар чыгарам. Анын оозуна өзүмдүн сөздөрүмдү салам. Ошондо ал мен буйрук кылгандардын баарын аларга айтып берет. Менин атымдан сүйлөгөн ошол пайгамбар айткан, менин сөздөрүмдү укпаган адамды мен жазалайм. Мен буйрук кылбаганды менин атымдан сүйлөөгө батынган, башка кудайлардын атынан сүйлөгөн пайгамбарды өлүм жазасына тарткыла. Эгерде ичиңден ал сөздөрдү Теңир айтпаганын кантип билебиз десең, анда мындан бил. Эгерде бир пайгамбар Кудайдын атынан сүйлөсө, бирок ал сөз ордунан чыкпаса, аткарылбаса, анда ал сөздү Теңир айткан эмес, аны пайгамбар текебердигинен улам айткан. Анда андан коркпо. 19 бөлүм. Кудай Теңириң сага берип жаткан жердеги элдерди жок кылганда, сен алардын жерлерин ээлеп, алардын шаарларына, үйлөрүнө отурукташканыңда, Кудай Теңириң сага ээлик кылышың үчүн берип жаткан жердин ортосунан 3 шаарды бөлүп кой. Ошол шаарларга барчу жол салып, Кудай Теңириң энчиңе берип жаткан жерди 3кө бөл. Алар киши өлтүргөн адамдар баш калкалай турган шаарлар болот. Ал шаарларга төмөнкүдөй шартта киши өлтүргөн адамдар качып барып тирүү калышат. Ким мурун кас болбой туруп, өз жакынын кокусунан өлтүрүп алса, ким өз жакыны менен отун кыюуга токойго барып, карагайга шилтеген балтанын башы чыгып кетип, жакынына тийип ал өлүп калса, анда ал киши тирүү калыш үчүн баш калкалоочу шаарлардын бирине качып барсын. Эгерде ал шаарларга жол алыс болсо, кан кууган адам киши өлтүргөн адамдын артынан кууп жетип, ачууга алдырып аны өлтүрүп койбосун. Анткени ал өлүм жазасына тартылбашы керек, себеби өлтүрүп алган адамына мурун кас болгон эмес. Ошондуктан мен сага 3 шаарды бөлүп кой деп буйрук кылып жатам. Кудай Теңириң сенин ата-бабаларыңа убада кылгандай, сенин жериңди кеңейтип, ата-бабаларыңа убада кылган жерлердин бардыгын колуңа бергенде, өмүрүң өткөнчө Кудай Теңириңди сүйүп, анын жолунда жүрүп, мен бүгүн сага берип жаткан ушул осуяттарды аткарууга аракеттене турган болсоң, анда бул 3 шаарга дагы 3 шаар кошуп ал. Кудай Теңириң сенин энчиңе берип жаткан жерде сенин мойнуңда кан калбас үчүн сенин жериңде айыпсыз адамдардын каны төгүлбөсүн. Ким өз жакынына кас болуп, жашырын барып, атайлап кол салып, аны өлтүрүп, баш калкалоочу шаарлардын бирине качып барса, анда шаар аксакалдары аны ал шаардан алып келүүгө кишилерин жөнөтүп, аны кан кууган адамдын колуна салып беришсин. Ал өлүм жазасына тартылсын. Ага айым кылба, Исраилдан айыпсыздын канын жууп сал, ошондо сага жакшы болот. Кудай Теңириң сага ээлик кылышың үчүн берген, сага тийген жерде ата-бабаларың койгон жакыныңдын чегин бузба. Айыпка жыгылган адамга, же кылмыш кылган адамга, же күнөө кылган адамга бир күбө жетишсиз. Иш 2 же 3 күбөнүн сөзү боюнча каралышы керек. Ким бирөөнү кылмыш кылды деп айыптап, жалган күбө болсо, анда ортосунда талаш тартышы бар 2 киши тең Теңирдин алдына, ошол убактагы ыйык кызмат кылуучулар менен башкаруучулардын алдына келсин. Башкаруучулар жакшылап териштиришсин. Эгерде ал күбө өз бир тууганына жалган жалаа жапкан болсо, анда өз бир тууганына ойлогон жамандыкты анын өзүнө жасагыла. Өз ичиңдеги жамандыкты ушинтип жок кыл. Ошондо башкалар угуп, коркуп калышат да, ошондон кийин сенин ичиңде ошондой жамандыкты кылышпайт. Ага бооруң ачыбасын. Жанга жан, көзгө көз, тишке тиш, колго кол, бутка бут болсун. 20 бөлүм. Душманга каршы согушка чыкканыңда, алардын аттары менен майдан арабалары эли сеникинен алда канча көп экенин көргөнүңдө, алардан коркпо. Анткени сени Мисыр жеринен алып чыккан Кудай Теңириң сени менен. Согушка кирериңде ыйык кызмат кылуучу келип, элге кайрылып, мындай десин: кулак сал, Исраил, силер бүгүн душмандарыңар менен согушасыңар. Жүрөгүңөр опколжубасын, тынчсызданбагыла, коркпогула.
Анткени Кудай Теңириңер силердин душмандарыңар менен салгылашыш үчүн, силерди сакташ үчүн силер менен бара жатат. Көзөмөлдөөчүлөрүңөр болсо элге мындай деп айтышсын: ким үй салып ага кирелек болсо, ал үйүнө кайтсын. Себеби ал согушта өлүп калса, башка бирөө кирип алат. Ким жүзүмзар отургузуп, анын түшүмүн жыйнай элек болсо, ал үйүнө кайтсын. Себеби ал согушта өлүп калса, башка бирөө анын түшүмүн жыйнап алат. Ким убадалашып коюп үйлөнө элек болсо, согушта өлүп калбаш үчүн, колуктусун башка бирөө алып албаш үчүн үйүнө кайтсын. Көзөмөлдөөчүлөр элге дагы мындай деп айтышсын: ким коркок, суу жүрөк болсо, ал бир туугандарын майтартпаш үчүн үйүнө кайтсын. Көзөмөлдөөчүлөр булардын баарын элге айтып бүткөндөн кийин, элге аскер башчыларды дайындашы керек. Шаарды басып алганы жакындаганыңда ага тынчтык сунуш кыл. Эгерде ал сени менен тынчтык келишимин түзүүгө макул болуп, сага дарбазасын ачып берсе, анда шаарда жашаган бардык эл сага салык төлөп, кызмат кылсын. Эгерде ал тынчтык келишимин түзүүгө макул болбой, сени менен согуша турган болсо, анда шаарды курча. Кудай Теңириң аны сенин колуңа салып бергенде, ал жердеги эркек аттуунун баарын кылычтап кырып сал. Кудай Теңириң колуңа салып берген душманыңдын шаарындагы аялдарды, балдарды, малды, болгон дүнүйөсүн алып пайдалан. Ал элдерге караштуу эмес, сенден өтө алыс жайгашкан шаарларды да так ушундай кыл. Ал эми Кудай Теңириң сенин энчиңе берип жаткан мына бул элдердин шаарларында жашаган адамдардын бирин да тирүү калтырба. Кудай Теңириң буйругандай, хеттиктерди, аморлуктарды, канаандыктарды, перездиктерди, хибиликтерди, жебустуктарды кырып сал. Алар силерди өз кудайларына табынуу учурунда кылган жийиркеничтүү иштерине үйрөтпөш үчүн, Кудай Теңириңердин алдында күнөө кылбашыңар үчүн аларды кырып салгыла. Эгерде бир шаарды басып алыш үчүн курчоодо көпкө кармап турсаң, анда жемиши желе турган дарактарына тийбе. Аларды кыйба, анткени талаадагы дарактар сенден качып жашынгыдай адам эмес. Өзүң билген, жемиши жегенге жарабаган дарактарды гана кыйып кулатсаң болот. Алардан сени менен салгылашып жаткан шаарларга каршы чептерди курсаң болот. 21 бөлүм. Эгерде Кудай Теңириң энчиңе берип жаткан жерде талаадан ким өлтүргөнү белгисиз адам табылса, анда аксакалдар менен башкаруучулар барып, өлтүрүлгөн кишинин тегерегиндеги шаарларга чейинки аралыкты өлчөп чыгырсын. Өлтүрүлгөн кишиге жакын жайгашкан шаардын аксакалдары мойнуна моюнтурук салына элек, жумушка чегиле элек кунаажынды алып келишсин. Ал шаардын аксакалдары ал кунаажынды айдалбаган, үрөөн себилбеген ээн талаага жетелеп барып, ошол жерде союшсун. Ал жерге Лебинин ыйык кызмат кылуучу уулдары келишсин. Өлтүрүлгөн кишиге жакын жайгашкан шаардын бардык аксакалдары талаада союлган, мойну сындырылган кунаажындын үстүнө колдорун жуушсун. Анан мындай деп жарыяларсын: бул канды биздин колубуз төккөн жок, жана биздин көзүбүз көргөн жок. Теңир, өзүң куткарып алган Исраил элиңди тазала. Айыпсыз бирөөнүн канын өз элиңе Исраилдин мойнуна жүктөбө. Ошондо алар төгүлгөн кандын кунунан кутулушат. Теңирдин алдында ак ниет жана адилет болгун келсе, айыпсыздын канын өзүңдөн ушундай кылып жуушуң керек. Мен өзүм силердин сооротуучуңар болом. Өлө турган адамдан чөптөн айырмасы жок адам баласынан корккон сен кимсиң? Асманды жайган, жерди негиздеген өзүңдүн Теңириңди, жаратканыңды сен эсиңден чыгарып жатасың. Эзүүчү жок кылганга даяр тургансып, дайыма күн сайын анын каарынан коркосуң. Бирок эзүүчүнүн каары гана. Жакында туткун эркиндикке чыгарылат, чуңкурда өлбөйт, нанга муктаж болбойт. Мен сенин деңизди толкуткан Кудай Теңириңмин, ошондуктан анын толкундары шарпылдап жатат. Анын ысымы Себайот Теңир, асманды жайгаштырыш үчүн, жерди негиздеш үчүн, Сионго, сен менин элимсиң деш үчүн. Мен өзүмдүн сөздөрүмдү сенин оозуңа салам, өзүмдүн колумдун көлөкөсү менен сени жабам. Ойгон Иерусалим, тур, сен Теңирдин колунан анын каарына толгон чөйчөктү иштиң. Мас кылуучу чөйчөктү түбүнө чейин калтырбай иштиң. Андан төрөлгөн уулдардын ичинен аны алып жүрүүгө эч ким чыккан жок. Ал өстүргөн уулдардын ичинен аны колунан кармап жүрүүгө эч ким болгон жок. Сени эки кырсык басты. Сени ким аяйт? Талкалануу, кыргын, ачарчылык жана кылыч сени ким сооротот? Сенин уулдарың алсырап калышты. Бардык көчөлөрдүн булуң бурчунда Теңирдин каарына, Кудайыңдын ачуусуна толгон торго түшкөн жейрендердей болуп жатышат. Ошондуктан азап чегүүчү жана шарап ичпей мас болгон адам мунук. Сенин Теңириң
өз эли үчүн өч алуучу Кудайың жана Теңириң мындай дейт: мен сенин колуңдан мас кылуучу чөйчөктү, менин каарыма толгон чөйчөктөгү ачыткыны алып жатам. Сен эми аларды ичпейсиң. Мен ал чөйчөктү сени кыйноочулардын колуна берем. Алар сага төмөн жыгыл, биз сенин үстүңөн өтөлү дешкен. Сен өзүңдүн кыраркаңды нары бери өткөндөр үчүн жердей жана көчөдөй кылгансың. 52 бөлүм. Тур күчтөн Сион, ыйык шаар Иерусалим, өзүңдүн улуулугуңдун кийимин кий, анткени мындан ары сага сүннөткө отургузулбагандар, таза эместер кирбейт. Өзүңдөн чаңды күбүп сал. Тур, туткун Иерусалим, Сиондун туткун кызы, мойнуңдагы чынжырды чеч. Анткени Кудай Теңир мындай дейт: силер бекер сатылдыңар, кайра күмүшсүз сатылып алынасыңар. Анткени Теңир мындай дейт: мурун менин элим Мисирге жашап туруш үчүн барган, Ашураны эч себепсиз эзген. Эми менин бул жерде эмнем бар, дейт Теңир. Менин элим бекер алынды, анын башчылары каарданып жатышат, дейт Теңир. Менин ысымыма дайыма күн сайын тил тийгизип жатышат. Ошондуктан менин элим менин ысымымды билишет, ошондуктан ошол күнү мен мына деп айткан мен ошол эле Теңир экенимди билишет. Сионго сенин Кудайың падышачылык кылып жатат деп айткан, куткарууну жар салган, кубанычты сүйүнчүлөгөн, тынчтыкты кабарлаган тоодогу жакшы кабарчынын буттары кандай сонун. Сенин күзөтчүлөрүңдүн үнү чыгып жатат, алар үнүн катуу чыгарышты. Баары бирге кубанып жатышат, анткени алар Теңирдин Сионго кайтып келе жатканын өз көздөрү менен көрүп жатышат. Шаттангыла Иерусалимдин ураандылары, чогуурдагыла, анткени Теңир өз элин сооротту, Иерусалимди кун төлөп куткарды. Теңир өзүнүн ыйык каруу булчуңун бүт элдердин көз алдында көрсөттү. Ошондо бүт дүйнө жүзү Теңирибиздин куткаруусун көрөт. Кеткиле, ал жерден чыккыла, таза эмес нерселерге тийбегиле. Теңирдин идиштерин көтөрүп жүргөндөр, алардын чөйрөсүнөн чыккыла, өзүңөрдү тазалагыла. Анткени силер шашпай чыгасыңар, чуркап кетпейсиңер. Анткени силердин алдыңарда Теңир барат, артыңарда Исраилдин Кудайы сактоочу болот. Жүйүттөр Иерусалимден ыйык кызмат кылуучулар менен лебилерди жиберип, сен кимсиң деп суратышканда, Жакан аларга: мен Машаяк эмесмин деп күбөлөндүрдү. Ал жооп берүүдөн баш тарткан жок, ачык эле айтты. Ошондо алар: анда сен кимсиң, Илияссыңбы деп сурашты. Пайгамбарсыңбы деп сурашканда ал: жок деп жооп берди. Деги сен кимсиң, бизди жибергендерге жооп бергидей бололу, өзүң жөнүндө эмне дейсиң, дешти алар. Ошондо Жакан мындай деди: Ишая пайгамбар Теңирге жолду түздөгүлө деп ээн талаада бир үн жар салат деп айткан. Ошол үн менмин. Жиберилген адамдар фарисейлерден эле. Алар Жакандан: эгерде сен Машаяк да, Илияс да, пайгамбар да эмес болсоң, анда эмне үчүн сууга чөмүлдүрүп жатасың деп сурашты. Жакан аларга: мен сууга чөмүлдүрүп жатам, бирок араңарда силер тааныбаган бирөө турат. Ал менден кийин келип менин алдыма турду. Мен анын бут кийиминин боосун чечүүгө да татыксызмын деп жооп берди. Муса ата бабаларыбызга мындай деген: Кудай Теңириңер силерге бир туугандарыңардын ичинен мен сыяктуу бир пайгамбарды чыгарат. Анын силерге айткандарынын баарын уккула. Ал пайгамбарды укпаган ар бир адам эл арасынан жок кылынат.